Чегаранын бекемдиги анын сакчылыгында турган кызматкерлеринде. Мындан улам акыркы жылдары мына ушул чегарага чеп болгон кызматкерлер үчүн шарт жакшыра баштады. Бүгүндө Ала Бука районундагы Баймак автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлерине кызматтык батирлердин курулушу башталды. Чегарачылар үчүн салынып баштаган турак жай комплекси 3 блоктон туруп 30 батирлүү болот. Анын капсуласына катышкан бийлик өкүлдөрү бул аракет кызматкерлердин жоопкерчиликтүү жана талыкпаган эмгегин баалоо менен иштөө шартын жакшыртууга болгон камылга экенин айтып өтүштү. Жаңы кызматтык үйлөр чегарачыларыбыздын үй бүлөсү менен бирге бейпил жашоосуна өбөлгө болот деген ишеничтебиз. Бул жөн гана турак жай эмес. Бул мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кыла турган кызматкерлерге болгон камкордуктун, урмат сыйдын жана ыргансыздыктын белгиси десек болот. Жалпы чегарачылык кызматкерлерибиз да салымыңыз болсун деп кичинекей мына казарма куруп берип атабыз. Чындап эле мына буюрса мен поручение бердим. Ушул 30 үй бүлө экен, ошо Баймактын кызматкерлери ушул 30 үй бүлө ошол жака толугу менен жылдын аягына чейин бүтсүн деп мына тапшырма берип атабыз. Бул мамлекеттик акча эмес, мындай ошо спонсордук акча болот. Аталган турак жай комплекси Ала Бука районунун Ыздар айылында жайгашкан. Ал жергиликтүү ишкер тарабынан каржыланууда. Жалпы бөлүнгөн аянты 50 сотук жер. Ала Бука айыл өкмөтүнүн Ыздар айылында жайгашкан ал жер. Бул бардык шарттарды ошо биз Баймак автожол көзөмөлдөө өткөрүү аскер пунктуна шарт түзүү аземинде болуп аткан. Бул болсо өз кезинде мында жашаган калктын коопсуздугун камсыздоого болгон өбөлгө дейт мындагылар. Бул только чегарачылар үчүн эмес, даже биз үчүн дагы, биздин элибиз үчүн, жаштар үчүн дагы чоң бул жетишкендик болот. Баягы тынч жашашат, тынч болот. Бизди ушундай бизди коргогон мамлекетибиздин алдында биздин чегарачыларыбыз бар дегендей ойдо болушат. Курулуш иштери ушул жылдын соңуна чейин бүткөрүү пландалган. Эске салсак, Ала Бука району Өзбекстан Республикасынын Наманган облусундагы 4 район менен чектешет. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Ала Бука району.